Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Taala өтө мейірімді зат екен. Allah Taаланын мейірімінде район болуында чек жоқ екен. Баарыбызды ушу өзгөчө жүз бөлүп, ар бирөөбүзгө башкача бир таасирдүү нерселерди берип, бизди бул жашоого жараткан екен. Ар бирөөбүз өзгөчөбүз. Ар бирөөнүн өзгөчө өнөрү бар, ар бирөөнүн өзгөчө сүйүү жүзү бар екен. Ошонун баардыгы кимден? Allah Taala берген туурабы? Бул дүйнөдө баарыбыз Allah Taala жашашыбыз керек экен. Көбүнчөбүз биз дүнүйө деп акчанын артынан кууп кеткенбиз. Ошол нерсени токтотуп, биз дагы ошо 3 күндүк дабатта көп нерсени үйрөнүүгө аракет кылдык. Бул жактагы устаздар дагы өтө нурлуу устаздар экен, өтө сулуу устаздар экен. Сиздер сонун кырааты менен чыгат экен. Адам бизге мисалы башка бирөө сүйлөсө жарым сөзүн түшүнбөй калабыз да. Ал устаздардын сүйлөгөн сөздөрү ар бирөө кулакка кирип түшүнүп аттык да. Бул жак медресене дайыма кооз экен. Бай күн биз келип ошо тегеренип көрүп жүргөндө силердин жалпыңар ушу тазалыгы жакты, башка жакта тазалык жок, тазалык силерде бар экен. Аны эркек балдар жашап жатып, ушул жактын тазалыгы өтө сонун экен. Бейиштай салыныптыр. Ар бирөөнүн өзүнүн орду менен салынган экен. Бир дагы ашыкча нерсе жерде жок экен. Өтө таза экенсиңер. Ошо силерди аябай жалпыңар жактыңар мага. Баарыбызга жактыңар. Бул жака дабатка келгендердин баарына жагат экенсиңер. Силердин тартибиңер жакты, тазалыгыңар жакты, ыймандуулугуңар жакты. Жалпыңардын жүзүңөрдөн нур чачырап турган балдар экенсиңер, машалла. Ошо бул жакта келип байгынанан тамак иштейт. Бизге тамак беришти. Ошо табакта жүргөндө келип анан ал тамак ичип отурган жер өтө бейиштей экен да. Өзүңөр билесиңер да, кооз экен. Чымчыктардын сайраганы, булактардын шыңгыраганы бизге өтө бир сезимдерибизди ойготуп, биз башкача болдук да. Сөз менен айтып кеткенибизчи. Бейиштей болду. Бейиштин жытын сездик дегендейчи мындай айтканда. Биз да болсо четин көргөнгө аракет кылдык да. Өтө сонун экен. Дасторкондо союн жазылыптыр. Ал дасторкон башка жерден көрө элекпиз. Жөнөкөй эле жазылган. Ар бир жерде деле ошондой дасторкон жазылсын, андан да жакшы дасторкон жазылсын башка жердечи. Андай дасторкон жок да. Өтө сонун болду. Ал жерге, ошол күнгө андай күн боло элек болчу. Бизде өтө сезимибиз ойгонуп, Allah Taala болгон мейримибиз андай дагы күчөп сонун болду. Ошол биз ошол дабатка келип эмнелерди үйрөндүк. Дабатта намаз окуганды үйрөндүк. Allah Taala менен кандай мамиледе болушду үйрөндүк. Ар бир жерден эле эстебей, бизге башыбызга оор нерсеге келгенде эстебей, ар бир жакшылыкта дагы Allah Taаланы эстеп, 5 маал жок дегенде Allah Taаланы эстеп турганды үйрөндүк. 5 маал намаз окуганды үйрөнүп атабыз. Акырынан сүрөлөр жаттаганга ниет кылып атабыз. Allah Taаланы эстеп турушубуз керек экен да. Досторубузга, туугандарыбызга даат айтып, мечитке чакырып турушубуз керек экен. Анан биз Allah Taаланы эстебей калат экенбиз көп жерден. Бирок башыбызга иш түшкөндө эле эстеп калат экенбиз да. Оюма сиңип калганын айтып берейин. Так болобу же болбой билбейм, бирок мындай кандай айтсам. В общем, түшүндүм да. Көпүрө бар экен. Көпүрөдөн бир киши чуркап өтүп аты менен чаптырып баратып, бисмилла деп өтүп кетип калат экен да, көпүрөдөн кулабайчы. Андан кийин дагы бир киши аты арабачамы же аты мененби бисмилла деп өтөм деп, кишини туурайм деп жыгылып калат экен да. Неге деп сурой бергенде көрсө тиги биринчи бисмилла деп өтүп кеткен киши жакшылыкта дагы, жамандыкта дагы Allah Taаланы эстеп турат экен да. Allah Taalaga шүгүрлөрүн айтып жакшылыкта да, биз болсо жаманчылыкта эле эстеп эле, неге Allah Taala мага ушундай сыноо берди, неге мынтип койду, неге ушундай мамиле кылып койду, неге мага башыма ушундай жүк түштү деп өзүбүздү жей берет экенбиз да. Ал биринчи өтүп кеткен киши жакшылыкта дагы Allah Taala чексиз шүгүрлөрүн билдирип, жаманчылыкта дагы шүгүрлөрүн
Алла Тааладан суранып, ошо айтып турат экен да. Ар бир устаздан бирден нерсени үйрөнүп аттык, анан сөзүмдү толук айта албай калып атам, силерден сүрүнүп атат окшойм. Башка жактан ырдап жүргөндө 500.000 кишиге ырдап жүрөбүз, алардан андай болбойт. Силер өзгөчө таасирдүү сүрдүү бала экенсиздер, кичинекей болсоңуздар. Ошол силерге Алла денсаулык берсин. Анан дайыр окуя айтып берейин, биз ынтымактуу болушубуз керек экен, биримдиктүү болушубуз керек экен, урушпашыбыз керек экен. Анан ар бир эле адам өзүнөн биринчи башташ керек экен. Мисалы, досум оңолсо мен оңолом, атам оңолсо же апам оңолсо же бир тууганым оңолсо же жубайым оңолсо мен оңолом дебей, өзүнөн баштап мен оңолоюм менен жетиш керек экен да. Биз көбүнчөбүз антпей экенбиз да. Анан устаз окуучуларына дүйнөнүн картасын айырып, силер деле билет болушуңар керек, айырып, анан жерге чачып, ушуну чогултпа дейт экен да. Анан ар бирөө чогултат экен да, бирөө менде Африка экен, менде Америка экен, менде Кыргызстан экен деп мисалчы. Анан бирөө эле картанын тигил тескери бетине карасак көз туруптур да. Бул деген мындай турбайбы, адамдын денеси экен да, же башы экен да деп ар бирөө менде көзү бар экен, менде мурду бар экен деп чогултуп, анан адамды чогултуп, скотчтоп, тигинен каратса, дүйнөнүн картасы чыгып калат да. Ошондо бул сөздө эмне деп айткысы келип атат? Адам заты бириксе, ынтымактуу болсо дүйнө биригет деп атат да. Ошол үчүн ар дайым ынтымакта, биримдиктүү болуп, бири-бирибизди кечирип, жатада ар бирибизди кечирип жатыш керек экен. Ушул нерселерди үйрөндүк. Досуң таарындуу болсо, досуңду кечирдим деп жатыш керек, мени кечирсин деп жатыш керек экен. Ушул сөзүбүздү дагы толуктап эле даярдап келгенбиз, силерге сүйлөп берели. Анан кичине толкунданып атабыз. Камерадан вообще андай нерсе жок, толкундан. Бирок силерден өтө сүрүнүп атабыз да. Суроолорду беребиздер, анан оңоюраак эле суроо бергиле. Кичине мындай жаңыдан бул тийгөөгө даватка чыгып, жаңыдан алышып келаткандан силерде билбейбиз да эми. Үч күндүккө чыкканга өзүбүз эле ниет болуп эле чыктык. Жана айткандай эле чогуу келдик да, Нурдөлөк деген бала менен келдик. Ал экөөбүз мен ал мурун эле сүйлөшүп жүрүбүз да, качан даватка чыгабыз деп элечи, 1-2 ай мурун сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан ошол даватка чыгаар күн мурун кечинде мен саат түнкү 2-3-тө футболдон келаткам. Футбол ойнойм. Футболдон келатган эске түшүп кетти эле. Даватка чыкпайлыбы, ошо намаз окуйн деп жүргөм да өзүмө 5 маал. Анан жаздым да, кандайсыз мен баягы айткандай даватка чыгып белек, мүмкүн болсо 1-2-3 өлкөгө тууралап чыгып келмели дедим да. Десем эле ал сөздү окуган жок окшойт, окубай эле ошол эле эртең менен өткөндө келип кетти. Самат Эркинбеков. Самат байкени тааныйсыңар да. Ошол байке Нурдөлөк байкеге жазыптыр, даватка барып келели деп чалыптыр. Аны элдерге да айт дептир. Алар мага айтып эле көрдүңөрбү, ойдун бириккени да. Экөөбүз бирибизди билбей эле, бирок сөзүбүз бир чыгып, ошол даватка ошол келип калдык. Канча мүнөт дуа кыласыз? Бир туугансыз? Канча мүнөт дуа кыласыз? Дуа кылганда эми ар бир кишиники көңүл болуш керек. Өзүнө жок нерселерден сурайт да, ден соолук сурайт, ар бир киши ата-энесинин өмүрүн сурайт. Мен мисалы ошол нерсени сурайм, анан бойду сурайм Алла Тааладан такаатка буруп, Алла Таала мага дагы бой беребир, мен дагы ошо боюм өссөкөйүн дейм. Мен азыр бияка келгенчеге чейин Фатиха, Ихлас сүрөлөрүн билчүбүз, анан бирок кырааты менен билчү эмес экенбиз да. Жөн эле окуп койчу экенбиз. Азыр эми колдон келишинче жаттаганыбызча Фатиха сүрөлөрүн окуп берем. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Даатка чыкканда кандай пайда болду? Пайда болду. Пайда болду. Бешман намаз окуган кантип окуш экенин үйрөндүк. Сүннөт, рекет, фарз, мурун мындай билчүмеспиз да, мындай окуп жүрчүбүз, билчүмеспиз. Ошо эмне экенин үйрөндүк, анан бул ютубка чыкты, анан көргөндө бул кичинекей балам эмне эле бул кыйындарга үйрөтүп атат дебесин. Ошол 3 күндүк нерсени үйрөнүпбүз да силерге ошо айтып берели деп атабыз. Канчанчы жолу даатка чыктыңыз? Биринчи жолу даатка чыгып жатам ошо. Дагы даатка чыгайын деген ниетиңиз барбы? Ооба, албетте буюрса. Ар бир айда жок дегенде бир жолу даатка чыгып ниетибиз бар. Ниеттериңиз барбы? Кандай? Куран жаттаганга да ниет. Ооба, албетте ар бир Куран жаттап, жоктон белгилүү бир жумада билбейтин эми ар кандай да убакытка жараша кыскасы жаттаганга ниетибиз, максатыбыз бар. Оразаны канча жолу туттуңуз? Орозону кармадыңыз эле? Биринчи жолу 3 жыл мурун кармасам керек, ага чейин кармачумун, бирок толук эмес да, кошко качып кеткенде жебейип. Эч ким көрбөйт да деп ал кезде билчүбүз, эч ким көрбөйт деп жебейип. Ошентип жүрчүбүз, андан кийин ичине акыл эскирип, эмгенден кийин ошо орозону толук кармаган, карыз болбогонго ниет кылып кармап жатабыз. Ошо дааттан кийин өткөндө даатка келип кетпедик беле. Ошо бир жума болуп калды, э? Сиз ырчы болгонуңузга ким себепчи болду? Ырчы болгонубузга биринчиден ата-энем себепчи болду. Ата-энем көмөк көрсөтүп, жардам берди. Анан балдар билим берүү борборуна барчумун, добузга барчумун да. Ошол жактан ройлап карап ырдап жүрчүбүз, конкурстарга барып, анан ошентип жүрүп тоого барып ырдап көрдүк. Анан ошондон улам эле кызыгуулар болуп кетти. Instagram, YouTube'unuzda kança просмотр var? YouTube'da 3 milyonluk var, 8 milyonluk var, 12 milyonluk var. Siz bundan nari özünüzün ata-enеңiz жана үй бүлөгүңүздүн хидаятына себепчи болосузбу? Hidayet ne yok? Ошолордун динге келишине Ооба. Албетте жалпысын аларды да мындай айтып кыйнабай, алар да өзүнүн жолу менен, өзүнүн тили менен акырындан көндүрүп, адамды динге чакырганда, мисалы досуңду динге чакырганда, доспуз дейм, ойноп, чаап, ойнойбуз да. Анан бас деп не өтпөй, өзүнүн тили менен жолун табып, ар бир адамдын өзүнүн тили болот да. Ошондо алдап мындай кел досум мындай экен, мындай козук бар экен, Алла Таала мындай нерселерди бизге бериптир, ошону барктай берели деп ар бир өзүнүн жолу менен айтыш керек экен. Анан апага айта турчу нерсени досуңа айтып, досуңа айта турчу нерсени атага айта бергенде болбойт экен. Сиздин келечекте кандай максаттарыңыз бар? Максаттар, эң биринчи максатым ата-энемди Мекке шаарына баруу, Меккеге алып баруу. Эң биринчи ата-эненин ыраазычылыгын алып, алардын батасын алган соң жолубуз ачылат деген ойдомун. Кайрекпи? Ооба, албетте көргөнбүз. Жаштыгыңызды кайтарып берсе эмне болот? Жаштык, мени кайрата ийиштүү. Мен 18 жаштамын. Баардык алдыда кичинекей кездиби? Силерде кездести, силер кездести. Мен чоң кишилерди сыйлап коюм, силер кездести. Сонунда депчи. Ал убакта деген эч нерсени ойлоп койсуңарбы? Ошо биздер силерди эмес, мектеп кезде сагынабыз, биздин классташым ойноп атканыбызды. Өткөндө биздер мектепти жаңы эле бүттүк. Мектеп бардык, бүтүргүчесине бир ыйладык. Классташтарыбызды эстеп кетебиз. Куран жаттайт элек деп айттым. Ниет бар буюрса. Өзүңүзгө динге кандай салым кошосуз? Кайра кайтып кос. Өзүңүздүн кесибиңизге динге кандай салым кошосуз? Салым кошкондо эми садака берип салым кошсок болот. Буюрса кийин колдон келсе буктан дагы турганда дагы чоңойгондой болуп койчу. Медресе салып бергенге, мечит салып бергенге буюрса ниетибиз бар. Ар бир эле адамдын кыялы болуш керек, бирөөнө жардам берүү. Намаз окугам, эс айткандан ошо элестете албайдым, бирок
бешмал даана түшүнүп окугам ошо бир жумадай болду да. Жашоо кандай максат менен келген? Адам бул жашоо кандай максат менен келген? Адам бул жашоого Алла Таала жибергенде мага сыйынсын, бешмал намазын тургузсун, сүннөт менен жашасын деп жөнөткөн да. Мен Бишкекте төрөлгөн 9-класска чейин ысык көл облусуна караштуу Балык шаарында чоңоюп, ошол жактан окууну бүттүм 9-класс. Анан 9-класстан кийин биякта Мураталы Куракеев атындагы музыкалык училищени тапшырып, азыр 3-класста окуйм. Сиздин кайсы дуаңыз кабыл болгон? Кабыл болгон? Кабыл болгон ал деле эсте жок, ар кандай демди. Тахажытта жай өткөндө айтты. Дуа кылсам ошол нерсе кабыл болбой калса, бетимге акыретте кабыл болот деп. Канча убакыт телефон колдончусуз? Колдончусуз. Бияка келген жетти. Күнүбүздүн жарым эле телефон менен өтсө керек. Мен оюмча да ар кандай дейм, мисалы бир күн бою кечип көрбөйсүң. Бирок телефон ошо силердин бир нерсеңерге таң калдым, телефон кармагаңарга таң калдым. Бияка келгенде мен таң калгам, телефонсуз кантип жүрөбүз депчи. Андай болгон жок. Телефон унутат экенбиз да. Эгер сиздин дүйнөнүн бардык байлыктары болсо эмне кылат элесиз? Кандай дейм? Дүйнөнүн бардык байлыгы болсо эмне кылат элесиз? Менде болсо садака кылмакмын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз азыр эмнени айткыбыз келип турат? Биз азыр Жусуп Баласагынын атына Дин агартуу борборундабыз. Бул жакта мындан бир жума мурун 3 күндүк дабатка келдик. 3 күндүк дабатка келип, бияка саякаттоо да жүргүздүк. Биякта эмнелерди үйрөндүк, ошо жөнүндө кыскача сизге маалымат бере кетели. Бул жакта балдардан баштасак, балдар аябай тыкан, тартиптүү, таза, соонун нур, Кудай Алла Тааланын нуру түшкөн балдар экен. Буякта тартип өтө сонун экен. Булардын басканы да түз. Турган турпатта баардыгы сону өздөрүндө түп келишкен, сонун жер экен. Анан бул жакта медресе 3 нерсени бириктирип салынган экен да. Биринчиси бул дин жөнүндө толук маалымат, экинчиси заманбап салыныптыр, үчүнчүсү кыргыздын менталитетине кошо алып кеткен экен да. Жеке эле дин жөнүндө эмес, кыргыздын тарыхын, манас жөнүндө, ошол баардык 3 нерсени кошуп сонун экен. Анан бул жакта устаздар дагы нурлуу устаздар экен, сулуу устаздар экен. Ар бирөөнүн жок дегенде бирден окуяны өзүбүзгө сиңдирип алып калаттык. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул жактын тамактары абдан даамдуу, таттуу, ширин экен. Анан эмнеге бул тамактарыңар мынчалык даамдуу, ширин, поварларыңар чет өлкөдөн келеби деп сурасак, көрсө булар тамактарын бул жактагылар зикир менен, Куран менен, дуа менен жашашат экен да. Анан айтышты, ушул 3 нерсе менен жашасаңар тамагыңар таттуу болот, даамдуу болот экен деди. Анан ошол тамакты да биз жедик. Андай тамак башка жактан жеп көрө элек болчубуз. Ал дасторкондо тамак башка жакта, башка канча миллиарддаган салынган үйдөн жесек дагы, ал тамак анчалык даамдуу болбойт да. Бул жактан сонун болду. Булактардын шыңгыраганы, балыктар жүрдү, чымчыктардын сайраганы, мына бак-дарактардын арасында кыскасы бейиштин четин көрдүк десек болот. Анан бул жактан да усталарга бул жакта салган терең ыраазычылык, өтө сонун кооз кылып, бейиштей кылып салыптыр. Анан Абдурахим Шейхке өтө чоң ыраазычылык. Балдарыңыздарды бияка алып келип окутсаңыздар болот. Биринчи, экинчи этап болот. Ошолордон өтсө бияктан окуйт. Бирок бияктан окуган бала өкүнбөйсүздөр, эч качан өкүнбөйсүздөр. Биякта окуган бала өтө сонун бала болуп чоңойот экен. Ошол биякта Абдурахим Шейх устазыбыз пайгамбардын үммөттөрүн ушундай жакшы тарбиялап атыптыр. Өтө сонун балдардын тартиби. Түштүк Корея, Америка, Россияда да мындай тартип жок. Балдарын басканы түп-түз таза, тыкан, сонун балдар экен, таза. Булар өтө сонун, ичи дагы таза, ап-апак, жашыл, сонун, тамагы дагы ширин. Өтө сонун, кыскасы сөз жок. Алла ыраазы болсун сиздерге.